لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamu alaikum hurmatly görüşürüz. والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamu alaikum hurmatly görüşürüz. Biz eferde erteng juma berüzü sizler men Özbek Acı jana bizdin konogubuz КМШ өлкөлөрүндөгү эл аралык фитна борбордун директору Омарбай Нарбеков, академик Омарбай Нарбеков. Кош келипсиз агай. Бүгүнкү биздин темабыз медицина тууралуу болмок. Мына агай сизди биз официалдуу медицинанын да элдик медицинанын да терең билген адис катары билебиз. Сизди элдер эки жак тараптан тең аябай кеңири тааныйт. Белгилүү адис катары эзиптейт. Бирок кийинки убакта ошо биздин медицинада көп көрүнбөй калдыңыз. Ошо азыркы убакта медицинада кандай жаңылыктар болуп атат? Официалдуу медицинада, элдик традициялык медицинада анан ушу өзүңүздүн жүргүзүп аткан ишиңиз кандай болот? Ошол жөнүндө бизге маек кылып берсеңиз. 97-жылы бу эсенги мамлекеттеринин бардыгы министрлери бир көлдө чогулганда ошондо бир сөз болгон. Баягы биз кичине мурдагы байланыштардын баары тарап кетти. Анан кандайдыр бир структура болсо, мекеме болсо, бири-бирибиз менен бир катышып турсак дегендей. Ошондо жанагы өзүң айткан эл аралык жаратылыш ыкмалары менен дарылоо боюнча бир борбор түзүлгөн да. Ошону жанагы эл аралык фита борбор деп, анан ошонун жетекчиси катары мени президент шайлашкан. Ошондон бери мынагы КМШ өлкөлөрү менен окумуштуулары менен айрыкча дары дармек чыгара турган окумуштуулар менен байланыш болуп, ошол багытты кичине иштетип атабыз да. Азыр бул багытта абдан жакшы иштеп аткан мамлекеттердин катарына мына Россиянын окумуштуулары кирет. Ушулар менен байланыш жакшы. Украина, анан ушу казактын окумуштуулары аябай катуу киришип атат да. Себеби Казакстан жаратылышында дагы дары дармек чөптөр, өсүмдүктөр өтө бай, минералдар бай. Анан кийин өзүң билесиң, тиги Казакстандагы жанагы Котон-Карагай жерде деген жерде бугуларды өстүрүп, ошо бугулардын мүйүздөрү менен дарылоо ыкмалары. Анан Карагандыда жанагы бир шыралжындан аргылабин деген ыраттын дарыларын алып, мына ошолорго дагы биздин анча-мынча көмөгүбүз тийип, чогуу иштешип, байкоо жүргүзүп атабыз да. Турцияда, Европада да ушундай иштеп Эми мындай да, мен ушу 87-жылдан бери жанагы курортология илимий изилдөө мекемесин жетелегенден баштап, мына жаратылышка көп кайрылып калдым да. Кыргызстанда дары дармек чөйөттөргө өтө бай. Анан жанагы минералдар бар. Ошолордон көп дарыларды жасадык. Мына 90-жылдары эле ошол бир эки дарыбыз жанагы Чернобыльдын авариясына иштеп келди. Ошондо Россиянын, Украинанын, Белоруссиянын көптөгөн адамдары биздин дарыларды кабылдап, ошолордон абдан жакшы немелер келгенде, ушу жакты бизге, ушул дары көп жардам берди деген кагаздары келген. Ошон үчүн жанагы борбордун башына мени сунуш кылгандары да бекеринен эмес болуш керек. Анан азыркы убактарда ошол бир 3-4 жылдан бери ушу казактын окумуштуулары менен өтө тыгыз иштеп байланышып аракет кылып атабыз. Мына биз Казакстан же башка жакта иштеген менен мына бизден чыккан дары дармектердин бардыгы Кыргызстандын атынан чыгып атат. Биздин мына мен чыгарып аткан дарылардын бардыгы ушул кыргыздын дарысы, кыргыздын окумуштуусу деген ат менен кетип атат да. Анан жанагы өзүң айтып аткан Турция, Европа,
Кытайдын окумуштуулары менен бирге иштеп атканыбыз, алар менен де көптөн бери алака бар. Анан алар жана биздин ушул жана шишиктерди, кеч болуп калган шишиктерди кайтарганга, ошолорго жардам бергенге мүмкүнчүлүк болгондуктан ушул биздин тажрыйбаны изилдеп, биздин дарыларга кызыгып, ошолордон да көп адамдар кайрылып, көп кишилер мындай жардам сурайт да. Мына сиздин фитоборборуңуз бар деп атышат да? Ооба. Ошо фитоборборуңуз кандайча беден түзүлдү, ушу Кыргызстанда кандай иш жүргүзүп атат? Фитоборбор эми өзү жайгашкан жери бул Бишкекте. Жалпысынан. Бирок азыр негизги жумуштун баары Алматы менен Астанада болуп атат да. Анан баягы казактар менен тең тайлашып иштеш үчүн мен өзүмдүн дагы ушул фитоборбордун бир филиалы сыяктуу же болбосо бир мекемесин Алматыга ачып койгом. Алматыда официальный медицинский центр академика Нарбекова деп регистрациядан өтүп, кадимкидей эле казактар менен иштешип атабыз. Анда ушу азыр сиздин борбор тууралуу кичине чыккан бир фильм бар дейт, ошону көрүп койсоңуз. Көрүп койсок болот. Биз ошол чыгарган дары дармектердин баардыгын Алматы 2006 деген выставкага койгонбуз. Ошондо дагы өтө жогорку бир мындай бааны алды. Анан биздин чыгарып аткан дары дармектердин баары Бельгияга белгилүү. Бельгия, Германия, Венгрия, чехтер болсо ал өзүнүкүндөй эле болуп калган. Биздин дары дармектердин баарын көп пайдаланышат. Биз Бельгиядан бир 4 жолу премия алдык. Бизге приз берди ушул жаратылыштан чыгып аткан дарылар тууралуу. Анда киносун көрүп койсок. Сегодня мною разработан ряд лекарственных препаратов. Они относятся к разряду биологически активным добавкам, но часть из них уже получили фармстатью. Эти биологически активные препараты лечат в основном иммунодефицитные состояния. Сегодня человечество от чего страдает? В основном проблема это туберкулез, это аллергия, это активные гепатиты, его разновидности. Ну, далее вы хорошо знаете уже ВИЧ-инфекция. Это вирусные инфекции, гриппы, разные разновидности гриппа там. Это перешло уже смешивание гриппа человеческого, птичьего, так, который может привести к катастрофическим состояниям, как это в 2018 году испанка. В медицине сейчас появилось целое направление. Это направление новое, оно называется иммунотерапия. Можно сравнивать его как хирургическая операция, как лучевая терапия, как химиотерапия. Но перспектива иммунотерапии очень большое. Мы без операции, без вот этого радикального вмешательства нашими природными методами лечения так можем восстановить состояние здоровья тяжелых континентов. Благодаря вот таким нашим разработкам я бы хотел обнадеживать население СНГ, и в частности Казахстана, Кыргызстана, что мы можем помочь многим страдающим людям. Омар бага, сиз ушу мына азыр көрдүк, көптөгөн дарыларды чыгарып атасыздар. Аябай көп түрлөр экен, ошо жөнүндө бир аз кыска айтып берсеңиз. Эми бул дарылар чындыгында ошол айтпадымбы, 87-жылдан баштап ошо баштаганбыз ушул дарыларды. Мына бүгүнкү күнү официалдуу түрдө Казакстандан каттоодон өткөн бир 15 түр дары бар. Булардын ичинде жүрөк ооруларына, өпкө ооруларына, мынагы таш ооруларды, анан кийин бөйрөктүкү иши кылып кандай эле оору болсо ошого жарай турган көптөгөн дарылар бар да. Ошолордун ичинде мен бир айрыкча белгилеп кете турган дарылар, жана өзүң айткандай шишик, жанагы доброкачественный, злокачественный деп бөлүп атпайбы, рак оорулары. Ошондо кегесте ушу рактын өтө кабылдап кеткен, операцияда же болбосо жана нур химиотерапияга көтөрө албай турган түрлөрүн дагы биз ушу азыр дарылаганга кудурет болуп атат да. Көптөгөн адамдар кайрылып атат. Ушул сөзүбүз куру болбосун деп мен ушул дарылаган адамдардын баардыгын ушундай пленкага түшүрүп, өздөрүн сүйлөтүп, ушундай документтеп коелу деп ушундай жасаган фильмдер бар да, көптөгөн. Иншалла
азыркы биздин берүүдөн кийин Кудай мырзаны көргөзөрбүз. Анан агай ушул дарылардын баалары кандай, кайсы жерлерден сатылып жатат? Эми булардын негизинен Казакстандан каттоодон өткөн уруксаты да ошо казактардыкы. Алар ошо Алматыда, Астанада, Чимкентте, Карагандыда аптекага коюп саттырып атышат да. Баалардын баарын эми алар жанагы финансовый органдар менен баары макулдашылган, бекитилген, өкмөттүн баасы. Казакстан үчүн бул дарылар анча кымбат эмес. Бирок биздин кыргызстандарга кичине оорураак болуп калат. Себеби жаратылыштан жасалгандан кийин баасы бир аз жогорураак болуп калат да. Бирок биздин дарылардын бир өзгөчөлүктөрү бар. Бул жаш балдардан карган кыртаңдарга чейин баарына жарай бере турган дарылар. Анан кийин өзү жай баракат орун алат дагы, жанагы көпкө чейин адамдын ден соолугун кармап жүрөт. Анан дагы бир негизги нерсеси, бул жөн эле бир мындай мына жүрөк ооруса, баш ооруса, биз жанагы бир дарыларды беребиз, ошону жана алып таштайбыз да. А бул негизинен оору кайдан чыкты, кантип ошону кайталабай койсо болот, ушул мындай терең дарылап чыга турган дарылар да. Өзөгүн сууруп чыга турган дарылар булардын бардыгы. Ошон үчүн анан дагы бир касиети бул дарылардыкы, жанагы клеткаларды жашартып, деги эле адам баласынын узагыраак өмүр сүрүүсүнө өбөлгө түзө турган дарылар. Агай мына жанагы рак оорулары да. Бул чынында аябай азыр кыйын, аякташ кыйын, официалдуу медицина операция же жанагы облучение деп жасайт. Анан ошо көбүнчө операция менен өтөт, анан бир нече процент аяк өтөт, бирок көпчүлүгү ошо набыт кетип атат да. Анан ошо сиздер чоң эффективдүү результатка жетиштик деп айтасыздар. Ошо негизинде эмне туруу, кандай принциптер? Эми принциби мындай, ал жалаң эле биздин жасай койгон жумуш эмес, дүйнөдө ушундай багыт бар. Кандай эле оору болбосун, бул негизинен адамдын ички даремети күчтүү болсо, медицинанын тили менен айтканда иммунитет болсо адамда, анда адам өзүн өзү коргой алат, өзүн өзү сактай алат. Кандай кыйын оору болсо да күрөшкөнгө кудурети бар. Ошон үчүн азыр дүйнөдө бир иммунотерапия деген багыт бар. Адамдын ички дареметин көтөрүү тууралуу. Биздин ушу дарылардын ар бири ошол адамдын иммунитетин көтөргөнгө ошо кудурети бар. Айрыкча кан аркылуу бардык иммунитет ушул кан менен жана бездер менен байланышкан нерселер да, ошолорго таасир эткенге мунун көмөгү бар да. Анан адам өзүн өзү жакшы сезип, оору менен күрөшө ала турган болгондон кийин жакшы болуп калат. Бул куру сөз эмес, мына Кыргызстанда эле бир топ ооруларды көрсөтсөм болот азыр мындай кызыккан кишилер болсо, да. Таптакыр жакшы болуп кеткени бар, жакшы болуп келатканы бар. Жанагы тамак ичпей мына деп калган пенделердин дагы мындай ишке ашка аралашып калгандары бар. Бул адамды кубандыра турган нерсе. Чүйдө да бар, нарында да бар, түштүктө да бар келип аткан. Азыр мен биякта көп болгондуктан баары көп келе элек. Мындай ооруларды мен Казакстанда өтө эле көп дарыладым. Агай берде борборуңуздар, больницаңар бир жайыңар. Азырынча мен берге мындай борборду ачкан жокмун, себеби көпчүлүк убакта өзү Казакстанда болуп атам да. Негизинен мына жакын арада ошол жерге кайра эле ошол бейиштин базасында мына жумуштардын бардыгын жандандырабыз деген ушундай иш бар. Сиз мына агай сизди ошо биздин элдик медицинаны кайрадан жандандыруучу деп билебиз да. Анан ушунун перспективасы кандай, же кайрадан өчүп калдыбы, мындай колдоо болбогондон кийин же күчөп атабы, кандай акыбал алат азыр? Эми мен бул жөнүндө бир мисал айтайын. Азыр Кремльде мен деген окумуштуулар, академиктер канчанчы бир кылымдагы Кытайдын рецепттерин окуп, изилдеп, анан ошонун негизинде дары чыгарышып атат да. Кытайдын рецепттеринин негизинде жаңы дары чыгардык деп, ошол эле рецепттерди кайталап атат. Качанкы бир кылымда өтүп кеткен рецепттерди. Ага караганда биздин ата бабалардан калганда көп немелер бар да, байлыктар бар. Ошолордун бардыгын алып,
Анан биз дагы бир жагы жалгыз эле кыргыздын элдик медицинасына байланып калган жокпуз. Биз ошол өзүң билесиң бир жылдары мен 30 Кытайды алып келип бир жыл ушул жерге кармап, алардын тиги мындай билгендерин кабылдап, бул биздин Кыргызстандын медиктерин баарын окутуп, Индия менен байланыш жакшы, Европа менен байланыш жакшы. Алардын көпчүлүгү бияка келип, билгендерин айтып, чогуу иш жасап ушундай эмелерди. Азыр болсо КМШ боюнча айтып атам го, бүт эле жанагы элдик медицинабы, салттуу медицинабы, медицинанын жетишкендиктерин баарын чогултуп, бүгүнкү күндүн медицинасы менен элдик медицинаны айкалыштырып, бир жаңы нерселерди жасоого далалат жасап атабыз. Ошонун ичинде мен бүгүн бир баса бир белгилеп кете турган нерсе, мына биз колдо бар алтын маркы жок дейт. Ушу Бишкекте Вольвич Валерий Иванович деген бир жигит бар. Өзү бир убакта Караколдо электрик болуп иштеп жүргөндө мен өзүм алып келип, ошонун дарыларынын бардыгына жолдомо жасап берип дары чыгарганбыз. Ошол Вольвич экөөбүз бүгүн жанагы шишикти айыктыруу боюнча 4 дары чыгардык. Ошол эле Вольвич, мынакей Вольвичтин медициналык центри деп мына Жибек жолунда чоң центр ачып койду. Көптөгөн дарыларды жаратып атат. Мына ошондой элдик медицинаны колдосок, элибиз башка жакка кыдырбай, өзүбүздүн колдогу барктуу нерселердин бардыгын ушу элибизге тартып алат элек да. Бир начар жери буга саламаттык сактоо министрлиги дагы жогору жактагы көп көңүл бөлбөй жатат. Айтайын дегеним, мына биздин кымбат баалуу чөптөрдүн баарын Кытай ташып кетип атат, Турция ташып кетип атат, Прибалтикага алып кетип атат, Сибир алып кетип атат. Ал эмес, бакаларды, жыландарды, сүлүктөргө чейин ташып кетип атат. Мына бул өтө бир аянычтуу нерсе. Ойлоно турган киши жок да, мунун артында иштей турган киши жок. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин түз эфирге байланышыбыз телефондор 49 97 79 93 17 58 биз менен байланыштырыңыздар. Эми агай дагы мындай болот да, перспективада ушунун бүт баарын системага келтирип, чоң жанагындай дарылоо борборлорун түзүп, бизнес жасап, мисалы сиз айтып атпайсызбы, бекерлер ташып кетип атат, эч кандай эч нерсе төлөбөй эле ар ким андай дарыларыбызды аябай көп жакшы дарыларыбыз бар, чөптөрүбүз бар деп атасыз. Ушунун баарын жөн эле ташып кетип атат атасыз. Анан ошонун баарын перспективада эретке келтирип, жакшы Кыргызстанда пайдасын көргөндөй, өзүбүздүн элибиз биринчи кезекте пайдасын көргөндөй деңгээлге алып келсе болобу? Болгондо кандай, ошо болсо экен деп аябай далалат кылып чуркап жүрөбүз. Мен бул сурооңа мындай жооп айтайын. Мен мисалы үчүн ушулардын бардыгын анализ жасап, жанагы азыр баары эле сурап атпайбы, бизнес план барбы деп. Ошо бизнес планды түзүп, ар бир дары кандай чыгарса болот, канча турат, ошондон канча пайда түшөт. Ушулардын баарын толуктап жазып, ушул бизнес пландар саламаттык сактоо министрлигинде, премьер-министрдин кабинетинде, анан кийин тиги президентский аппаратта жасап, ошого бир көңүл бөлгөн, ошону бир карап койгон адам жок. Эмне жумуш кылып аткандары мага түшүнүксүз да. Алар бизге окшогон ушундай бир мындай адамдарды издеп, өздөрү бир көмөк көрсөтүп, мындай биз менен иш кылыш керек. Тескерисинче биз канча бир жылдан бери канча жолу газетага жазып атабыз, ушинтип маектерди айтып атабыз, бир көңүл бөлүп койгон киши жок. Балким аларга мунун кереги жоктур. Мына дагы бир мисал айтып берейин. Өткөндө бир хипик деген бир бале чыга калды. Ошондо эми акыл эсибиз толук туруп, өзүбүз кулдукка барабыз деген маселе бизди өтө кыйнагандыктан мен ошондо бир Агым газетесине жазгам. Мынакей биз дары чыгарып атабыз. Бир данасынын баасы $12. Биз Кыргызстан $6 чыгаралы, ошондо жер жүзүндө 3,5 миллиард аскандуу адамдар бар. Ошолор ар кимиси бир данадан алса 3 миллиард дана алат. 6 сомдон эмес, 6 эмес, $2 алганда дагы бир 6 миллиард доллар түшүп калат Кыргызстанга. Анан хипик эмес башкасынан да кутулат деп ошондой конкреттүү примерлер менен дагы кайрылганбыз. Буга бир кулак салган адам жок. Иншалла кулай берсе, брат, иншалла жакшы боло жасасын дейт. Эффективдүү жанагындай дарыларыңыздар күчөп, мисалы чынында эле элдик медицинада күчтүү болгон Кыргыз элинде. Анан чынында жоготтук, мына 70 жылдын ичинде баарын талкалап жоготтон, азыр бирок кайрадан тирилип келет. Анткени рекламалардан көрүп атабыз, чынында эле элде айтып атат, мына табыптар
көп ооруларды аягатат деп анан мына сизге суроо келиптир. Сахарный диабети чоң дарылар менен дарыласа болобу дейт. Чөп дарылар менен. Шөп дарылар менен. Анан экинчи суроо, сахарный диабет атадан балага өтөбү? Анын кесепети кандай? Атабыла Бишкек шаарынын. Өтө мындай маңызды суроо. Сахарный диабет менен ооруган адамдар бул турмушта көп. Анан кийин биринчисин айтып коеюн, жанагы тукум кубабы, урук кубабы деген бул ошондой оорулардын бирине кирет. Өтүшү да мүмкүн, өтпөшү да мүмкүн. Бирок эгерде ата бабада сахарный диабет болсо, тиги бала чаканын ооруп калышы көбүрөөк кездеши мүмкүн. Бул биринчиден тукум кубат. Тукум кубат бул тукум куба турган нерсе. Экинчиден жанагы дарылар боюнча. Мына мен азыр каработо деген, сарбент каработо деген дарым бар. Бир 50% сахарды түшүрөт. Вечная молодость деген дарым бар. Адагы бир 50% сахарды түшүрөт. Эгерде жанагы таблетка ичип жүргөн сахарный диабеттер болсо, таблеткасын таштап коет тиги сахарный диабеттен. А бирок менин дарыларым дары мейли тамак катары да кете берет да, энергия да берет, тамак катары кетет да. Анан дагы бир бальзам бар, бальзам нежность деген. Ал дагы ушул сахарный диабетке чоң жардамы бар. Ошону колдонуп алып, натыйжасын көрүп жүргөн көптөгөн оорулар бар. Биз Кыргызстандан демек сиздин дарыларды таба алабыз. Кыргызстандан биздин бул дарылардын баарын ала берсе болот. Аптекаларда бар. Жок, аптекаларга чыккан жок. Бир мындай азыр адрести айтып койсок болот. Тыныстанова 20, телефону 59 57 38. Ошого кайрылса, мына ушул дарылардын баарын алууга мүмкүнчүлүк бар. Да, бир жолу айтып коелу. Адреси Тыныстанова 20, телефону 59 57 38. Анан мына эми биздин келечекте мына мисалы официалдуу медицина, окуу жайлар, медициналык окуу жайлар сапаты төмөндөгөн көптөгөн эмелер түшүп атат да, ушундай элде көптөгөн эме бар, ушу пикир ушу эмеси түшүп барат деңгээли деп, дарылоо деңгээли. Менимче бул пикирдин бир негизи бар. Негизи бар. Себеби учурда бизде Кыргызстанда бир эле медициналык институт бар эле. Ошол медициналык институт бүтүндөй Бишкектеги клиникалардын баарын кыдыртып, балдарды жакшы даярдап, жакшы окутчу эле. Мына азыр мисалы үчүн Славянский университет деп коет, анда да медиктер даярдап атат, Ошто даярдап атат. Бул саны көбөйгөнү менен сапаты түшүп калат да. Мен айта албайт элем, ушул бир 10-15 жыл мурдагы медиктер менен бүгүнкү даярдалып аткан медиктердин илим билими бирдей деп. Себеби мугалимдер тарабынан дагы, студенттер тарабынан дагы жоопкерчилик менимче азайып кетти. А медицинада андай болушу мүмкүн эмес. Мен ушу Омарбайга мен да эме катары, инсан катары айтам да, мисалы мына кесарево сечение аябай көп да бизде. Мен дайыма айтам да, медиктер караганда нормально деп коет да. Жанагы контроль жүргүзүп келгенде ушу жума сайын карашат. Бүт история болезнин жакшы деп келет, анан УЗИден баары нормально дейт, анан төрөгөндө эле баары кесарево сечение. Ар бир 3 аялдын экөөүн кесарево менен төрөт да. Азыр ушундай бул эмне болуп кетти? Биздин аялдардын маткасы кыйшыйып калуу дегендей ушундай эмне же башка бир нерседе туруп ушул. Ал эң туура маселе. Мен буга дагы бир башка бир немени кошуп коет элем. Мына кесарево сечениянын өзү жасай турган атайын бир көргөзмөлөрү бар. Эгерде кээ кезде мындай сейрек эле кезикчи нерсе, жана аялдардын тазы абдан узкий болуп калган окуялар бар. Же болбосо бала өтө чоң болуп, ошондон чыга албай кала турган маселелер бар. Анан өзүң айткандай 9 аяны байкоо жүргүзүп, баары жакшы болуп келатып, анан өзү менен өзү эле төрөй турган нерселер да. Анан кесарево деген ал бир жагы жалкоочулук, так, экинчи жагы бул медиктердин медицинаны коммерциялык жолго коюп койгон жагы бар да. Мына бул эң коркунучтуу маселе ушунда. Жанагы дагы бир нерсени айтып коеюн. Мына аялдардын жанагы баланын үйүндө шишиктер болот. Дагы бир жеринде бир шишиктер болот.
Ал нерселердин баардыгын эле дары менен таратып жиберсе болот. Биз жана айтып атпайбы, мына миома, фибромиома, кистозный перерождение дегендердин баардыгын мен көп нерселерин мына дары менен эле таратып койдум. Андай кызыккандар болсо мен аны көрсөтүп деле берем да. Эми ошолордун баардыгын эле тигилер операция кыла берет да, баланын үйүн алып таштайт да, жатынды алып таштайт, же болбосо жанагы трубалардын баарын алып таштайт. Анан кийин тиги аял же аял эмес, же эркек эмес, анан семьясы да бузулат, өзү да турмуштан калат. Мен ушуну көп айтам да. Хирургиянын да өзүнүн чектери бар да, көрсөтмөлөрү бар. Айла жок болуп калса айла жок да. Анан кийин өзүнчө боло турган нерселердин эмне кереги бар турмушту бузуп. Омурбай агай, мен айтам да, мына 1000 жылдап ата энелерибиз ушу көбөйүп келдик. Ушу кыргыз деги эле адам баласы пайда болгондон бери эле акушер гинеколог жолу эле жакшынакай эле төрөп келген. Мына биздин энелерибиз, чоң энелери 15-16 төрөгөн, эч кандай гинеколог, акушер жок эле, больница жок эле. Анан медицина күчөгөн сайын, технология күчөгөн сайын эмне болуп кетти да, ушунчалык төрөт албай бүт баарын кескирип аткан. Ошо жана бул кыянаттык. Бир эле маселе айтарым, бул медицина акчага айланып калган маселе да. Болбосо мындай болбош керек. Бул сиздин адресиңизди кайрадан сураптыр. Жана айтыңыз. Адресим Бишкек шаары, Тыныстанова 20, телефону 59 57 38. Анан мына бу жерден айтат, астма менен балам ооруйт, иммунитет начар дейт. Эмне кылам? Бактыган, Бишкек шаары. Эми астма тууралуу биз өтө көп иштедик. Бул жөнүндө мен астмага даярдалган антиаллергический аэрозоль Нарбекова деген дарым да бар. Но кочкордун тузу өтө жакшы жардам берет. Баланын жашы канчада экенин билбейм, бирок балдарга да өтө жакшы жардам берет. А эгерде бул Бишкектен дарыланам десе, буга карата, астмага карата бизде көп дарылар бар. Универсал бар, Тяншан мөрөгү бар, жанагы эле каработо тиги аллергиясын төмөндөтүп, иммунитетин көтөргөнгө мүмкүнчүлүк бар. Мына жерде дагы Батма ажы, Бишкек шаары, Батма апа, жөтөл такыр басылбады, эмне кылам? Аны жөтөлдү басып коюш, анча анын себебин билиш керек, кайдан келип атат. Мындай көрүнсө карап жөтөлүнө жардам берсек болот. Анан мына медицина институттарда балдардын окуусу чынында азыр мындай контракт деген бир нерсе пайда болду. Акчаны төлөп коюп, анан кийин окуй деле жүрө берсе болот. Декандар, доценттер өздөрү чыгып барып баа койдуруп берет деген нерселер болот да. Эми мен кандай болот ушу сапаттары? Мен эми аны азыр айта албайм, себеби мединституттан мындай иштебей калганыма бир топ болуп калды. Учурунда мен 5 жыл проректор болуп иштеген. Биз иштеп турганда ошол студенттерди санитардын жумушунан баштап медсестра, анан кийин врачтардын баардыгын ар бир студентти колу менен жасаганга үйрөтүп, ошол конкурс жарыялап, баардыгын жарыштырып, группасы менен, курс менен жарыштырып, ушундай бир өтө чоң бир жакшы демилгелер бар болчу. Анан азыр эми бул балдар кичине эркерээк болуп калды, акча көп болуп калды. Ата энелер дипломду сатып деле берип кое тургандай мүмкүнчүлүк болуп калды. Баардык башка жакта жасаса болот, бирок медицинага бул жарабай турган нерсе. Мен да медицинада окудум, медицинада көп жыл. Анан көрдүм, биздин институттан ушундай кыйын болчу окуган. Биз жаттап көп нерсени жаттамайынча такыр мүмкүн эмес эле ушу канчалаган убакыт ушу отурушубуз керек. Анан бирок азыр контракт болгондон кийин мен билбейм да кандай болот ушу. Контракт деген медицинада бекер жумуш го бул. Акча менен ушул окуу айтып атам го, башка вуздарда балким өтөр бул, бирок медик, чыныгы медик болом деген нерселерге бул акча менен, контракт менен окуган туура эмес деп эсептейм. Надырбек ай, сизди, Омурбай ай, сизди коомдук ишмер катарында көп элдер тааныйт. Анан мына азыр бизде коомубузда чоң өзгөрүүлөр болуп атат. Жаңы конституция кабылданды. Азыр мына шайлоодун алдында турабыз. Ушу боюнча да өзүңүздүн пикирлериңизди айтсаңыз. Эми пикирди айтканда, биз мына республиканын эң чоң маселеси баш мыйзамды кабыл алдык. Ошондо мында баш мыйзам жөнүндө мына кичине окуп, таанышып неметкенде бир маалыматтар түштү да.
баш мыйзамды 250 адис окуду. Ошону ушунчалык талдадык, ушунчалык мындай электен өткөрдүк деп. Анан мен дагы бир сыйра окуп чыгып, бир жерим